Гыламидин Сыдыков Кара Суу районунда дыйканчылык менен алектенет. Ал 1 гектар жерине помидор, ашкалак жана бери эккен. Учурда эгиндерин зыянкеч курт кумурска каптап, дыйканды түйшүккө салган. Помидорго түштү, бедебизге түштү. Бул ашкалак. Бул мынада курт түшкөндө мындай паркин тешип жегенден өсүмдү токтотот экен. Мына бүгүн дагы себиш керек эле мынага. Билинбей помидорлорго тынбай түшүп атат да. Эми кылган эми түшүмүбүз, тапкан доходубуз ушу да. Бедеге түшкөн курт ошонун өзү ушуган түшүп атат да. Ош өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын жетекчиси дыйкандын өсүмдүктөрүн көрүп, зыянкечтерди жок кылуучу дарыларды сунуштады. Айтымында ар бир дыйкан өсүмдүктөрүн зыянкечтерден коргоо үчүн алгач ага кандай зыянкечтер түшкөнүн аныктатуусу зарыл. Ал үчүн агро дарыканаларга оору жуккан өсүмдүктүн жалбырактарын көрсөтүүсү керек. Мынабы биз азыр изилдеп келип келдик. Мынабы фитофтороз кеселинин мына ушулар барып коричневый цветке өтүп туруп анан кургап жок болот. Бул фитофтороз кеселинин белгилери да. Анан кийин мынандай жалбырактар өдө бурушканы бул жездин жетишпегенинен помидорлордун жалбырактары өдө карап бурушат да, микроэлемент там жетишпейт экен. Бул чынында биздин немеге 3-4 жыл болуп калды. Томатный моль деген, южноамериканский томатный моль деди. Сиз айтмакчы, жалбырактарды кырып жеп эле була жалбырактар кургап атты. Ошон үчүн апроклеин фит деген дарыны чачабыз. Баягы тамыр черек, фитофтороз, андай мындайларга Ридомил Голд, Манкацеп деген дарылар ошолорду чачабыз. Түштүк жергесинде быйыл пахта аянттары кескин көбөйгөн. Аба ырайы катал болгонуна байланыштуу ото чөптөр көп болуп, көкпит, башкача айтканда ширеге каршы дыйкандар 2 ирет пахтага дары чачты. Эми башка зыянкечтерден, жөргөмүштөн коргоо аракетин көрө башташты. Үрөнчүлүк чарбада удияныбыз бар, ошол менен чачтык биринчисин. Экинчисин дагы ошо удиянын өзү менен шамалдатып жолу менен чачып неме кылып аттык. Азыр зыянкечтерден, ширеден кутулдук, Кудай кааласа. Азыр мына сууга даярдап атабыз. Гектарына 500 килодан карбамид чачылып, азыр культивация болуп, суу коюуга даяр болуп атабыз пахта аянттарыбызчы. Эми азыр будан нары азыр эң главный будан буягына азыр мына шаналап киргенден кийин ушу жөргөмүш түшөт. Эми ошого каршы күрөшөбүз. Жөргөмүш кенедеп коебуз, бу паутини клеш. Буга омайт акарес чачышыбыз керек. Бunda убагында байкоо жүргүзүп карап турушубуз керек. Үчүнчү зыянкечибиз бул косок курттеп коебуз. Буга талыстар чачышыбыз керек. Ушул ар бир зыянкечтер өзүнүн каршы иштөөчү химикаттары бар. Ошону өз убагында чачып турса, бул келечекте биздин пахтабыздын түшүмү жакшы болот. Ал эми 27 майдан тарта Араван жана Ноокат райондорунда Марокко чегирткесине каршы күрөшүү иштери жүрүүдө. Аравандын Төм Оюн айыл аймагында 3000 гектар жер чегирткеден тазаланды. Зыян чегирткелердин алдын алуу, айыл чарба эгиндеринин түшпөсүн алдын алуу иштерин кылып, зыян чегирткелерди жок кылынды. Азыркы күндө Ноокат районунда изилденген 2800 гектар бар. Ушул күнгө чейин 2200 гектар жерин обработка кылды. Биздин Ош областында азыр 2-3 машина күрөш иштерин жүргүзүүдө. Ош өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгында маалыматтарды алуу санариптешкен. Атайын адис иштеп, дыйкан фермерлер зыянкечтер тууралуу онлайн маалыматтарды берип турат. Мындан сырткары райондордогу ар бир агро дарыканаларда кызматкерлер окутуудан өткөрүлүп турат. Нуржамал Алымкулова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.